денеңизде ушундай папилломалар болбосо, эгерде сиздин чыканактарыңыз, колтуңуз ушундай кара цветте болсо, возможно, да, эгерде сиз тамак ичкенден кийин чарчап уйкуңуз келсе, эгерде сиз негизи эле энергияңыз аз болсо, сиз диета кармай албай бат-баттан курсаңыз ачып турса, эгерде бир нерсе бир сыртка чыгып көпкө чейин тамак жебей калсаңыз, уже башыңыз ооруп, кан басымыңыз көтөрүлүп, жүрөгүңүз айланса, демек сизде ошол диагноз бар болушу мүмкүн. Сиздин такыр эле арыктай албай атканыңыз, таттууга тартып, майлуу, булочка, пирожное, кекс, круассан ушундай сыяктуу нерсени жегиңиз келип турганын себеби бул сиздин инсулинорезистентностуңуз экен. Себеби дегенде кадимки эле чай же кофе же овощи, фрукты менен алган глюкоза канга сиңбейт да, канга кирбейт экен. Атайын бир рецепторлор ошол инсулинди киргизбей, глюкозаны киргизбей калтырат экен. И ошол глюкоза кан сосуддарыбызда калып калып, ошондуктан биздеги преддиабет, диабет, ожирение ушундай сыяктуу ашыкча сахар, ашыкча ошол майлар бизде калып кала берет экен. Бизге энергия болбойт экен. Ошондуктан бизде уйкубуз келе берет, чарчай беребиз, тамак ичкенден кийин обязательно уктагыбыз келет да, жалкоо болуп калабыз. Не то что физический тренировки, но и кадимки жумуштарды да кылгандан ээринип калган учурлар бул ушул инсулинорезистент